акчасы жок калган учурлар болду да, Ооба. көчөдө калган. Ооба. Сиз ошол учурда Москвадасыз. Мен Москвада. Коронавирус болду. Коронавирус. Көчөдө калдыңызбы? Жок. Мен наоборот, ошол маалда арендалар резко түшүп кетти да. Элдер, мигранттар кетип, үйлөрүнө кетип, мурдагы 50 миң, 40 миңдик квартираларды биз 25 миңден, мен бир квартираны 3 комнатаны 26 миңге таап бергем, 26 миң рубльга 3 комнат Москвада. Мен Бишкекте 2018 жылы 20 миңге 2 комнатада жашайт элем. Бишкекте. Москвада мен 26 миңге 3 комнат таап бергем. 40 миңге таап бергенбиз, 20 миңге таап берген учурлар болгон, 30 миңге таап берген учурлар болгон. Ай сайын каплатасы жеңил болгон да. Неге? Анткени орустарга чогулуп, вашу квартиру теперь никто не будет снять. У вас есть возможность сейчас сдать. Есть хорошие люди, платежеспособные, работают онлайн. Вообще с проблемой деньгами не будет. Если есть желание, можем подъехать. Давайте. Ошондо мен собственникке эмелер сайт аркылуу разрешение жасайт элем. Аякка коронавируста разрешениең жок болсо жүрсөң болбойт эле да. Ошону жасайт элем. Кардарга жасайт элем, өзүмө жасайт элем да, андан кийин олорду алып барып алып, келип, ал жерде уже бир эле шансың бар да. Бир жолу уговаривать этесиң же жок? Жок, уговаривать эткен эмес, жанагы справка айына 3 жолу эле чыгара аласың да. 3 эле мүмкүнчүлүк бар. А мен, бир компанияга ишке кирмиш сымал болуп туруп, анан күндө ошол жака жумушка барам деп туруп, справка жасап алгам. Спокойно жүрөт элем метролордо. Кардарларга такси чакырып берип, справкаларын жасап берип, антип мынтип атам, анан кийин квартираларга заселять эткем.